Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 19 август 2024 жыл мен сиздерге шаардын тынч сонун району болуп эсептелген Фрунзенскийде чоң жолдун боюнда жайгашкан мына ушул Пикстрой курулуш компаниясы курган жаңы новостройка домдун 5-кабатына сатылып турган студийный болгон 2 комнаталуу сатылуучу квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Мен сиздерге дарегин түшүндүрөйүн. Мен турган жер бул Фрунзенский. Мындай жатканда Ленин көчөсүнүн боюнда турам. Бул жакта мэрия площадь, ошол тараптан бул жакка жүрүп кетсеңиздер болот. Алсаңыздар бул жакка жүрсөңүздөр Исламбек рестораны, резиденция Төлөйкөн айылы болуп кете берет. Локация өтө сонун, тынч райондун бири. Пикстрой деген курулуш компания курган дом. Домдун аталышы River Park экен. Мына жакта жазылып турат. Так, мына дом 12 кабаттан турат. Сатылуучу квартирабыз болсо 1-подъездде, 5-кабатта жайгашкан. Көрөсүздөр. Анан мына жерден дагы домдун алды, короосу бардыгы ушул жерден көрүнүп турат. Фрунзенскийди билесиздер, сонун тынч райондордун бири. Акбура дарыясынын боюнда эле жайгашкан. Анан ал жакта 2 лифт орнотулат, кудай буюрса. 2 лифт менен чыгып эле оңго бурулсаңыздар, бул 5-кабаттын коридору туугандар. 5-кабатта 3 эле квартира бар экен. Мына экөөсү мына жакта жайгашкан. Бирөөсү болсо мына жакта жайгашкан. Ушул квартира сатышка чыгып атат. Студийный болгон 2 комнаталуу квартира. Жалпы аянты канча дей турган болсоңуздар, 63 квадрат метр. Анан эң эле жакшы жери 5-кабат туугандар. Кийин түшүп чыгып турушта оңой болот. Лифт эле бар, 2 лифт бар экен. 2 лифт менен кийин чыгып түшүп тура бересиздер. Анан мына жерден броон эшик орнотулат. Квартиранын ичи кумшубак болот, электромонтажы бүтөт, айнек терезелери коюлат. Көп эле жумуштары бүткөрүлүп, анан сиздерге квартира өткөрүлөт. Квартирабыз күнгөй тарапта жайгашкан. Киргениңиздерде туугандар, мына жактан баштай берейин. Светин мынча жандырып коеюн, караңыздар. Бул ошондо менимче санузел болуп калат, ичи кеңир экен. Жалпы аянтын айттым, студийный 2 комнаталуу квартира. Жалпы аянты 63 квадрат метр. Суу, свет, газ, отопление бардыгы кирет. Качан тапшырылат дей турган болсоңуздар, ушул жылдын кудай буюрса декабрь, ноябрь айларында ремонтка тапшырылат экен. Мына квартирага мына жактан киресиздер, туугандар. Кирип эле сиздер солго бурулсаңыздар, бул зал плюс кухня болуп калат. Ошол себептен студийный 2 комнаталуу квартира деп айтылат, туугандар. Чоң болуп турат, залды көрүп атасыздар. Зал плюс кухня. Жарымы кухня, жарымы зал болот. Анан байкадасыздарбы, бул дом бышкан кирпич менен тургузулган. Азыр көп эле строй компанияларга барганда билесиздер, газоблок менен эле тургузуп коюп атат. Мисалы, мына ушул домдун жанында Vision бар экен, көрүп атасыздарбы? Эми жамандаш эмес туугандар. Газоблок менен тургузулган бул дом. Мына Vision деп коет. Бул дом болсо бышкан кирпич, ушул жери плюс туугандар. Анан күнгөй тарапта жайгашкан квартирабыз. Мына жактан акбура бүт бардыгы көрүнүп турат. Так. 1 комнатасын көргөзүп бердим. Квартирага мына жактан киресиздер. Кирип эле оңго бурулсаңыздар, бул ажатканасы. Ушундай. Бул жака кирсеңиздер, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына туугандар. Ушул жылдын аягы кудай буюрса тапшырылат экен. Азыр жана офисине кирип дагы сүйлөшүп тааныштык да. Ошондо айтып берип атпайбы? Бул жак болсо Vision куруп аткан дом, туугандар. Мына жактан болсо Акбура дарыясы күнчыгыш тарап болуп калат. Так, дагы кандай маалымат берсек? Болду окшойт менимче. Аянты деле негизинен жакшы, кеңири 63 чыгат экен. Бул спальный. Бул жакты көргөзүп бердим. Зал плюс кухня, экөө тең мындай күнгөй тарапта жайгашкан. Бул болсо ажатканасы. Квартирага мына жактан кирдиңиздер. Бул жакта болсо жана көргөзүп бердим, санузели жайгашкан. Баасын айтайын, ар бир квадрат метри $830 бааланып атат. 5-кабат, ошол себептен дагы жакшы. Ушуну дагы эске алып коюңуздар. $830 ар бир квадрат метри. Анан ала турган реальный адам болсо дагы кеми болот албетте эле. Барыңыздарга ийгилик. Эсин номер ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, содалашыңыздар. Жакшы кеми бар. Локациясы дагы өтө сонун. Фрунзенский район, Акбура дарыясынын бою, тынч, движение аз. Эң негизгиси студенттер жок бул жакта.